Сыйынуу муктаждыгы. 83-чү Забур 6-чы аят. Күчтү сенден алган, жүрөгү сага бурулган адам бактылуу. 45-чи Забур 2-чы аят. Кудай биздин баш калкалар жайыбыз жана күчүбүз. Кыйынчылык учурунда тез жардам берүүчүбүз. 104-чү Забур 4-чы аят. Теңирди жана анын күчүн издегиле. Анын жүзүн ар дайым издегиле. Ар бир адамдын күчү жетпеген, жардамга муктаж болгон учуру болот. Кыйын учурдан чыгуу үчүн адам өз күчүнө, байлыгына биринчи көңүл бурат. Ал жардам бербесе, башка жардам берет деп үмүттөнгөн булактарга, адамдарга кайрылып жардам күтөт. Эч нерседен, эч кимден жардам болбой калганда, адамга түркүн ойлор келип, эмне кыларын билбей калат. Кээ бир адамдар өз өмүрүнө өздөрү кол салып, чыгуу жолун өлүмдөн көрүп калышат. Бирок бул эң туура эмес чечим. Башкалар болсо Кудайга үмүтүн артышат. Кудайды таанышпагандыктан кай бир адамдар бул жактан да жардам ала албай калышат, кыйналышат. Мен Кудайга жалынып жалбардым, ишендим, бирок жардам болгон жок деген түшүнүккө да келишет. Ал эми Кудай сөзүндө Забурчу мындай сөздөрдү айтып жатат. Күчтү сенден алган, жүрөгү сага бурулган адам бактылуу деп. Адам баласында өзүмчүлдүк өзгөчө эле ашынып кеткен. Биз ушул ойду айтуудан жаңылбайбыз. Адам өзүнө керек болгондо баарына даяр. Адамга берип эле турса жагат. Кудайга болгон мамилесинде да ал ушундай ойлонот. Кудай ал адамга берсе, анда Кудай бар. Ал жакшы. Эгерде Кудай бербесе, анда ал жаман. Анда ал жок деген да түшүнүктөн кайра тартпайт. Забурчу болсо, жүрөгү Кудайга берилген адам бактылуу дейт. Чынында ошондой. Кудайды сүйгөн адам, урматтап, Кудай катары сыйлаган адам бактылуу. Андай адам Кудайды тааныйт. Кыйын учурда Кудайдан күч алат. Бир адам кетип баратып, бирөөнүн дубалынан сыртка секирип, буту жерге эптеп тийип тийбей турган немис овчарка итин көрөт. Ал байланган чынжырга асылып турганын байкап калат. Бир жагынан аны аяп бошотоюн дейт, бир жагынан тиштеп албасын деп коркот. Бирок болбой эле чечкиндүүлүккө ээ болуп барат дагы чечип жиберет. Өлүмдөн кыйналуудан бошонгон ит аны ээрчип жөнөйт. Ал жигиттин ити болуп калат. Болгондо да жүрөгү менен берилген ити болот. Ооба, айбан болсо да ал кыйынчылыктан бошоткон адамын баалап, жанынан такыр чыкпайт. Жигит бир жолу мас болуп келе жатса, аны менен кошо автобуска түшөт. Шаар ичинде да жүрөт. Милиция кызматкери масты кармап, пунктка алып барайын деген аракетти көрөт. Бирок ал ит кожоюнуна милиция кызматкерин жолотпойт. Милиция кызматкери тапанчасын чыгарып коргоно баштайт. Ээси болсо ити менен кетип калат. Ал эч нерсе кыла албайт. Экинчи окуясы, ал жигит мас болуп, сууга түшүп атып, суу жегине жатып уктап калат. Күн катуу ысык, ал болсо уктаган ордунда ойгонбойт. Бул тууралуу билген аялы жигиттин агасы менен чогуу келип, үйүнө алып кетели десе, баягы ит аларды жанына такыр жолотпойт. Алардын аракети бекер болгонун билген алар бактын көлөкөсүнө барып отурушуп, ал ойгонгуча күтүшөт. Качан ал ойгонуп, кийимин кийгенден анан үйүнө жөнөшөт. Карагылачы. Ит болсо да өз жанын коргогон адамды, сактап калган адамга канчалык берилип кызмат кылып турат. Адамзаты да Кудайга бир нерсе алуу үчүн эмес, жанын сактоочу катары ишенүүсү туура болот. Жаратуучу тамак ашын, абасын, суусун, өмүр берүүчүсү катары, кам көрүүчүсү катары, балдар кыздарды берген бата берүүчүсү катары адамдар тарабынан таанылуусу абдан жакшы болмок. Жашоосуна керектүү күчтү Кудай берет. Жокчулукта, кайгыда, оор жоготууларга, ден соолуктан ажыраган учурда жашоого күч бере турган жалгыз ал Кудай. Сүйгөнүн жоготуу чын жүрөктөн сүйгөндөр үчүн өтө оор. Мейли ал сүйбөй кетип калабы, же өмүрү кыска болуп калабы, айырмасы жок. Сүйгөндөн ажыроо оор. Бул учурда Кудай күч берет. Болгону жүрөгүң Кудайга бурулуп, Кудайдан күч сурап сыйын. Муктаждыгыңды Кудайдын алдына төк. Бир жолу же бир нече жолу сыйынсаң деле, Кудай сени укпагандай сезилген учурлар болот. Бирок сен шектенбе. Кудай сенин ар бир сыйынууңду угат. Ал эми жообу кечиккени сени да жана башка муктаждыктарды чечүүчү нерселерди даярдоого кеткен убакыт болот. Ошол себептен Кудай укпагандай сезилет. Бирок убагы келгенде
ал нерсе аткарылат. Кээде сен сыйынып ордуңдан тура электе сураган нерсең аткарылган учурлар болот. Сен аны мындай түшүнсөң болот. Сен сураган нерсени Кудай өзүнүн улуу билгичтиги менен мурун эле сен сурай электе даярдап койгон. Ал эми сен сураганда ошол нерсе даяр болгонун сен ошондо гана көрөсүң. Сенин кай бир учурда муктаж болоруңду, сураарыңды билген Кудай ошол убакка баарын дал келтирип даярдап койгон. Башка бир сыйынууга көп жылдар кеткен учурлар болсо, башка бир сыйынууга Кудай жок деп да жооп берет. Биз деле ошондой иш кылабыз. Кай бир нерсени балдарыбыз сурабаса деле кам көрүп, аларды сүйүп, эртеле алып берип коебуз. Бергенибизге кубанабыз. Кудай Теңирибиз да бизге кам көрүп бергенине кубанат. Өзүнө окшош берешен адамдарды сүйүп, берешендиги көбөйсүн деп аларга Кудай мол батасын берет. Кудайдан мол бата алам десең, берешен ак көңүл бол. Кудайдын батасына бөлөнөсүң. Биз да балдарыбызга айтабыз. Сен чоңойгондо муну же тигини алып берем деп. Сен азыр кичинесиң. Мен сага алып бербейм дейбиз. Кудайда биз чоң болсок да туура колдоно албаган нерсени биз үйрөнгүчө ал бере бербейт. Анын өзүнүн убактысы сааты бар. Буга жылдарда кетиши мүмкүн. Балдарыбызга кай бир нерсени жок бербейм дейбиз. Эмнеге бербей турганыбызды балага түшүндүрбөсөк да биз түшүнөбүз. Ал ага пайда алып келбесе, биз аны эч качан бербейбиз. Кудай да бизге эмне пайдалуу жана эмне пайдасыз экенин ал ачык билет. Ошондуктан кай бир нерсени Кудай бизге жок деп эле айтат. Ооба, башкаларда ал нерсе бар болот. А бизге болсо жок дейт. Себебин жараткан жакшы билет. Эгерде биз ага көнбөй көгөрүп ошол нерсеге ээ болуп алсак, анда ал нерсеге ээ болгонубуз үчүн кийин бир учурда өкүнө турган учурда келет. Бул жерде акылга ээ болуп моюн сунуудан артык эч нерсе жок. Кудайга ишен, ага таян, ал бербеген нерселерге жолунба. Ал сага пайда алып келбейт. Забурчу мындай деп айтат. Күчтү Кудайдан алган, жүрөгү Кудайга бурулган адам бактылуу дейт. Кудай сиз үчүн ким? Чын эле колуңдан келбеген нерсени Кудайга таянып, Кудайдын күчү менен жеңе аласыңбы? Кудай сен үчүн ким? Мына ушул суроону өзүң жалгыз отуруп алып, колуңа калем сап менен дептер болбосо да барак алып алып жазып көрчү. Өзүң жооп берчи. Өзүңдү өзүң алдабайсың да, туурабы? Мен үчүн Кудай ким деп суроону бадырайта жаз. Анан ойлонуп туруп, жаз дагы, оку, ойлон. Жообуна өзгөчө көңүл бур. Көп адамдар Кудай бар экенине ишенем деп айтат. Болду, ошону менен эле анын билими токтойт. Башкасы болсо ал жаратуучу, боорукер, мээримдүү, кечиримдүү, кең пейил деп ишенет. Ошол адамдардан Кудай бизди эмнеге жаратты эле? Эмнеге жашайбыз? Эмнеге өлөбүз? Эмнеге түйшүктүү жашоо менен жашап, бат эле өтүп кетебиз деп сурасаң, биле алышпайт. Бирөөлөр айтат, Кудай бар, күнөөкөрлөрдү ал тозокко салат, күнөөсүздөрдү бейишке жиберет дейт. Ага сен өлгөндө кайда барасың деп суроо берсең, ал билбейм деп жооп берет. Бир Кудай билет, эч ким билбейт дейт. Анда эмнеге ишенесиң деп суроо берсең, Кудай кийин сенин жакшы жаман иштериңди таразалап, анан сага бүтүм чыгарат дешет. Кыскасы, тозокко же бейишке барарын билбей турганын айтат. Башка бирөөлөрдүн Кудай жөнүндө түшүнүгү такыр эле туман. Кудай жөн эле күч деп бир айтса, бири болсо маймылдан жаралганбыз дейт. Адамды маймылга теңөө бул адамды мазактоо катары эсептелет. Муну баары билет. Бир окумуштуу адам мындай деп айткан экен. Маймыл эч качан адам болбойт, бирок адам маймыл болушу мүмкүн деп. Маймыл адам болбойт. Бул туура, бул чындык. Ошондой эле адам болсо да эч качан маймыл болбойт. Себеби адам башынан эле өзгөчө жаратылган. Жаратуучусуна окшош жаратылган. Ошол окшоштук адамдын бардык табиятында болчу. Күнөө кетирүү аркылуу адам өзүнүн Кудайга окшоштугун жоготту. Адамдын ким экенин билүү үчүн адамдын Кудай менен болгон мамилесине туура көз караш менен карай билүү керек. Ошондо адам Кудай тууралуу да, өзү тууралуу да туура ой жүгүртө алат. Азыр адамда өзү тууралуу да, Кудай тууралуу да туура эмес түшүнүк бар. Анда Кудай сөзүнүн негизинде жазылган Кудай менен адамдын ортосундагы мамилеге көңүл буралы, ошол жөнүндө ойлонолу. Жогоруда аталган адамдардын Кудай жөнүндөгү бүдөмүк түшүнүгү менен эмес, Кудайды тааныган адамдардын түшүнүгү менен таанышып, Кудай жөнүндө ойду жеңил бирөөнүн айтуусу менен эмес, Кудай берген акылыбызды колдонуп,
ой жүгүртүү менен таразалайлы. Себеби көп адамдын айтуусун кабыл алып, сокур ишеним менен жашайт. Ошондон кач. Ук, ойлонгонду үйрөн, изилде, ошондо Кудай ачылат. Забурчу 45-забурда 2-аятта мындай дейт. Кудай биздин баш калкалар жайыбыз, жана күчүбүз, кыйынчылык учурунда тез жардам берүүчүбүз. Ушул сөздөрдү сиз айта аласызбы? Жана жашооңузда чын эле ошондойбу? Ошондой болсо жакшы. Эгерде муну сиз билсеңиз, анда биз башкалар менен сүйлөшөлү. Кудай биздин баш калкалар жайыбыз. Бул сөз эмнени билдирет? Баш калкалар жай бул үй деп баары эле жакшы түшүнөт. Кудай биздин баш калкалар жайыбыз дегенде, үй адамга кандай кызмат кылса, Кудайдын бизге болгон мамилеси да ошондой деп түшүнсө болот. Үй бизди күндүн ысык аптабынан, жамгырдан, кардан, кыштын суугунан сактайт. Үйдө тамак аш, жылыта турган от бар, мамилелеше турган үйдө адамдар бар. Тала жырткычтарынан, жаман ойлуу адамдардан сактайт. Үйдөн жуунуп тазаланабыз. Үй биз үчүн абдан зарыл керек жай. Үй менен күндө байланышыбыз бар. Башка жакка барсак да, баары бир бирөөнүн үйүнө же мейманканага муктаж болобуз. Так ошол сыяктуу забурчу Кудай биздин баш калкалар жайыбыз деп, Кудайдын кам көрүүсүн, коргоп сактоосун, тамак аш күч бергенин, Кудай менен болгон тыгыз мамилесин ачык айтып жатат. Эгерде адам Кудай менен мамилелешсе, анда адам чынында Кудайга окшош жана өзгөчө ыйык жаратылган. Бул жерде Кудайдын адамдын жашоосундагы тыгыз мамилесин бар экендигин көрүп жатабыз. Сиз үйгө жакын болгондой эле Кудайга ушунчалык жакынсызбы? Анда сизге Кудайга жакын адамга Кудай канчалык жакын экенин айткан сөздөргө дагы көңүлүңүздү буралы. 126-забур 1-2 аят. Эгерде үйдү теңир курбаса, анда аны куруп жаткандардын иштегени бекер. Эгерде шаарды теңир сактабаса, сакчынын уктабай сак турганы бекер. Силердин эрте туруп кеч жатып, кыйналып нан таап жегениңер бекер. Анткени аланы өзү сүйгөн адамдарга уктап жатканында да берет. 138-забур 1-аяттан 18-аяттын аяна чейин. Теңир, сен мени сынадың, баарын билесиң. Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесиң. Сен менин ойлорумду алыстан эле билесиң. Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, сен мени курчап турасың. Сага менин бардык жолдорум белгилүү. Мен айт электеле, сен Теңирим айтар сөзүмдү толугу менен билесиң. Менин артымдан да, алдымдан да курчап турасың. Менин үстүмдө өзүңдүн колуңду коесуң. Бул билим мен үчүн таң каларлык. Аны түшүнүү мен үчүн кол жеткис бийиктик. Сенин рухуңдан качып кайда барам? Сенин жүзүңдөн кайда качам? Асманга чыксам да сен ошол жердесиң. Өлгөндөр жаткан жайга түшсөм да сен ошол жердесиң. Таңдын канатын алып деңиздин кыйырына көчүп кетсем да, ошол жерде мени сенин колуң жетелейт. Мени сенин оң колуң кармап турат. Эгерде мен мүмкүн мени караңгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык караңгы болуп калар десем да, караңгылык мени сенден жашыра албайт. Түн да күндөй жарык. Жарык кандай болсо караңгы да ошондой. Анткени менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Сен мени энемдин ичинде токугансың. Мен сени даңктайм. Анткени мен таң каларлык жаратылгам. Сенин иштериң керемет. Аны менин жаным толук түшүнөт. Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын тереңинде пайда болуп жатканда, менин сөөктөрүм сенде жашыруун эмес болчу. Мен жаңыдан түйүлдүк боло баштаганда эле, сен мени көргөнсүң. Мен төрөлө электе эле, мага белгиленген күндөрдүн бири да боло электе эле, сенин китебиңде баары жазылып коюлган. Кудайым, сенин ойлоруң мен үчүн кандай баалуу, алардын саны кандай көп. Мен аларды санай турган болсом, алар кумдан да көп. Мен ойгонгондо да сени мененмин. Ушул забурчудай болуп, Кудай сиз менен экенин айта аласызбы? Кудай күчүбүз дейт. Кудай адамга кантип күч берет? Бул өзүнчө тема. Кудай адам кыла албай турган нерсени кылууга күч берер жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде. Кийинкиси кыйынчылык учурунда тез жардам берүүчүбүз. Адамдын жашоосунда кыйынчылык өтө эле көп. Бирок сиз канча кыйынчылыктан
Кудай жардам берип чыктыңыз эле. Бардык кыйынчылык учурда эле Кудайдан жардам сурап чыга аласызбы? Менин жашоомдо Кудай жардам берген учурлар өтө эле көп болду. Кудай Теңир кайгы күнү сен мени чакыр, мен сага жардам берем, ошондо сен мени даңктайсың дейт. Забурчунун ушул сөзүн өз жашооңузда өз башыңыздан өткөрүп, Кудай сөзү чындык экенине ишенүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кыйынчылык учурда тез жардам берүүчү сиз деле эмес. Бүт дүйнө жүзүндө бир эле мезгилде, бир эле убакта кыйын абалга түшкөн миллиондогон адамдарды өзүнө чакырып, жардам берем деп угада кылып жатат. Сиз ал айткан боюнча ага кайрылсаңыз, ал сизге берген жардамды өз көзүң менен көрүп, өз кулагың менен угасың. Сенин ишенимиңди Кудай иши менен бекемдейт. Сен болсо Кудайдын иши менен ишенимиңди бекемде. Кудайдын чакырыгына кулак сал, кайдыгер болбо. Ал сага жакын. Бул анын сөздөрү. Матайдан болгон жакшы кабар 11-бөлүм 28-аят. Чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Менин моюнтуругумду алып менден үйрөнгүлө. Анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Бул сөздөрдү Иса Машайык айтты. Ал өтүнүчүңдү орундатат. Сенин көйгөйүңдүн чечилишине эле эмес, Теңирдин өзүн исте. Теңирден кечирим ал. Эгерде биз жердеги көйгөйлөрүбүздү эле айтып, ошонун чечилишине кубана турган болсок, ошону чечкен Теңирдин өзүн тааныбай калабыз. Ал эми Иса Машайык айтат: мага кайрыл. Ошондо мен сени угам. Мен сенин куткаруучуң экениме ишен, сен ошондо жаныңа тынчтык табасың дейт. 104-забур 4-аят менен берүүбүздү жыйынтыктайлы. Теңирди жана анын күчүн издегиле. Анын жүзүн ар дайым издегиле. Кымбаттуу угарман, Теңир сага жакын. Жана кыйынчылык учурда бир гана ал сага жардам берет. Ошол аркылуу ал сенин куткаруучуң экендигин ал ачык далилдейт. Кудай сага батасын берсин. Амин.